Компания надежнее, поэтому выбрали нашу компанию. Поздравляю барыңыздарды. Машиналарыңыздарды төлеп. Қанша жылдан бері бұндай білмейді білесіз да? Бір нәрсе айтайын ба? Оқпаған адам өзі оңалмайды дейді. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you. Hey, hey. Салам алейкум. Чё так долго? Ё-моё, сіздерден көтеріп, шаштар ағарып кетті ма? Келдіңер ме? Ақырын секіреді, не болтады? Движениялар не болтады? Москвада жүріп, қачан кетеміз Қырғызстанға? Даң, іштешкек дағы. Қырғызстанға кетшкек, негізі Құрсақты тоғыз айлық конкретно, общение қылабыз, кетті давай. Чё там, жігіттер, жұмыстар жақсы, іштер болып атабы? Видео балачықлар тыныш пы? Жақсы бар. Короче, менде тема бар. Аз по-любому үшеуіз арендада жүрөбүз да, бекерлеп воздухқа ақша төлеп. Компания Ханавто выкупка машина беріп тұр. Ошол жақтан эле компания Ханавто. Ошол жақтан машина алып албайлы үшеуіз. Брат, подожди. Ты же видишь, что вокруг творится. Может, кидала, брат? Лашки, что ли? Қанша жылдан бері бұндай білмейді білесіз да? Ошо лохотордун ишине отасыңар ба? Ханавтого. Баары эле аларды кидалып, бля. Ертеге сен выкуп кыласың, сен выкуп каласың. 7-8 ай иштейсиң, до конца төлөп аласың ба? Жөн эле Кыргыздарда макал бар. Көттү кыскан бай болуп атат. Арендада эле жүрүш керек. Иштер болуп атабы, жигиттер? Кайсы машина аласың сен? Ben kapıyordum. Аренда ба? Arenda. Üçüncü de. Sen Красавчик. Сенчи? Мен выкуптамын, 1 жылдан бери айтпадым. Айтса, вообще укпайт экенсиң, сенчи? Бір нәрсе айтайын ба? Оқпаған адам өзі оңалмайды дейді да. Ертеге маған келбегін. Ертеге выкупты төлеп албай атам, қиналып атам деп маған келбегін. Жигиттер, мынау поляна конкретно менде. Машина алып, құттықтап қойсаңар болады. Брат. Базар жоқ, Машина aldın mı? Tamam брат. Енді машина almadın mı? А сен де машина алдың? О, 1,5 жыл болды уже төлеп қойдым. Тамам. 1,5 жыл төлеп қойдың ба? Базар жоқ, брат. Құттықтаймын. Базар жоқ. Құттықтаймын, брат. Тамағың татты болсын. Рахмат, брат. Чё там, жігіттер? Жұмыстарыңа игілік. Еще раз поздравляю. Красавчик. Рахмат. Снова ұтыла. Рахмат. Молодец, красавчик. Құттықтаймын, брат. Все. Ne? Игілік, а? Güzel. Алло, Ханавто. Назар, саламалейкум. Выкупка машиналар бар ма? Условиялар қандай? Ассалаумалейкум. Урматтуу Профсоюзский YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге видеодо көп сурайсыздар, көп жазасыздар, лизингтен машиналарды алат, лизингтен чыгаргандарды ham көрсөткүлө, ким лизингтен чыгарды, чыгарбады деген сөз көп болуп атат. Ошого бүгүнкү видеобузда сиздерге вот кичине миниатюра көрсөттүк. Как сказать, юмор катары. Азыр бул жерде биздин клиенттерибиз отурат. Ким 3 жыл иштеди, ким 4 жыл иштеп, ким 2 жыл иштеп, досрочно жапкандар клиенттерибиз уже машиналарын переоформление кылып, гаиде видеону тартып сиздерге көрсөтөлүк десек, өтө көп убакыт чозулуп кетет экен и неудобно болду эле. Ошого биз уже машиналарды переоформить этип, сиздерге краткий отчет берип, бизден лизингтен чыгарган адамдардан уже бир-эки вопрос берип, интервью алып коелу деп чечтик. Так, Иса, неме кылсаң? Передавай слово, да? Башта, биринчиден давайте поздравим самого начала. Мен чынын айтсам, даже машинаны лизингтен чыгарып, уже гаиден чыкканыңыздарда вовремя еще не успел поздравить, да? Вот сейчас первый раз, чынын айтсам, акыркы күндөрдү көрүп атасыздар, невыносимо сложно болуп кетти, год закрывается, парктор банкрот болуп, лизингтер вовремя чыкпай, каждый день проблема болуп атат, чынын айтсам. Ошого азыр вот биринчиден еще раз поздравляю барыңыздарды. Машиналарыңыздарды төлөп, лизингтен чыгарып алганыңыздар менен давай, Дастан.
Так, ал биринчиси. Экинчиси, биз обязательно жаңы жылдын алдыда корпоратив кылып өз водительдерибизди чакырганыбызда отдельно ошол жерде дагы поздравить этип өзүбүздүн подаркаларыбызды силерге берип коебуз. Вот, это на будущее. Вот, азыр как оно есть, просто өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүзгө видео отчет. Иса биздин партнерыбыз Исабек. Бирге иштейбиз. Соответственно, Иса неме кылсаң, бир-эки вопросторуң бар болсо берип. Биринчиден куттуктайм жигиттер. Кутулуп оформить этип алганыңарга. Буга чейин айтып өттү Назар. Кутулуп чыгарып алып кеткендер дагы болду. Биз ал убакта даже мындай да ой келген эмес биринчиден. И убакыт дагы тар болгон. Гаида аябай ызы чогулат экен. Именно лизингден чыгарганда куча документтер керек. Өзүңөр деле көрдүңөр. Убакыт тар болот. Тияка бияка чуркайсың. Куттуктайм. Ошол. Анан кандай кутулуп алдыңар, кандай жерлерде минус бар, чтобы оңдоп кеткени. Силерден кийинки водительдерге, айдоочуларга, алам деп аткан кишилерге кайсыл жерде катачылык бар, ошону оңдогону тоже силерден кандайча айтканда комментарий. Бул жери мындай кылса болот эле, же бул жери мындай кылып оңдосо болот эле дегендей. Кандай оюңар бар? Азамат ака, сизден баштайлы. Мен атым Азамат. Мен 2021 жылы хабар жүлүйөн алгам. Личный позывны алгам. Ооба, туугандар, баарыңыздар билесиздер, биз не только таксиге Личный позывны алгам, таксиге чыккан эмесмин. 2 жыл дегенде посрочно жаптым. Эми 1-2 айга жетпей баякында болду. Бирок өткүзүп алдым машина. Кандай болду ошону чөткө айт. 1 ай 2 айга жетпей эмне кылып алдыңыз? 1 ай 2 ай кичине документ жагынан задержка болуп баякында болду. Бирок ошол 2 айдын ичинде өткүзүп берди. Азамат ака, мындай да, мен прямой адаммын, мен биринчи жыл иштеп аткан жоксуз, я как оно есть откровенно айттым. Чынын айтсам, даже 2 айдан көп срок өттү. Ачык эле, эмнеге андай болду? Потому что вовремя балдар штрафтарын төлөбөй, жанагы арестке түшүп калган күндөрүбүз чозулду. Андан кийин лизинговый компаниянын өзүнүн убактысы дагы болбой, менеджери бөлүнбөй, тоже, короче, убакыт чозулду. Самый главный факт то, что машинаңызды чыгарып, уже берилди. Соответственно, сиз ал машинадан эч кандай карыз эмес, биз сизге эч кандай карыз эмеспиз. Вот. И Азамат ака, мындай 1-2 вопрос менде дагы. Вот 2 жылдын ичинде кандай десем, вот не вовремя төлөгөн күндөрүңүз болуп аттыбы? Платеж келген күндөрү. Платеж келген күндөрү вовремя калган күндөрүм болуп атты. Ооба, ошондой не вовремя төлөгөн күндөрүңүздөрдө бир жолу болсо ham штраф төлөдүңүзбү? Азырчы өкөтө көп водительдер бул видеону көрүп туруп, неге Азамат ака төлөбөдү, ошончо жол просрочка болуп, биз мега төлөдү деген вопростор болотчу. Заранее айттым, Азамат ака машинаны алып чыкканда, ал машина бир договордо чыккан. Азыркы чыгып аткан, андан кийин чыгып аткан машина ар бир договорубуз отдельный болот. Ар бир договордо өзүнүн условиялары бар, штрафной санкциялар болот. Азамат аканын бир машинасы бир лизинговый компанияга чыгышы мүмкүн. Ильяз аканын машинасы башка лизинговый компанияга чыгышы мүмкүн, туурабы? Вот сиздин машинаңыз Ильяз ака бир компанияда еді? Эстеңиз Феникс деген. Так. Сиздин эстеңизде Маккамбаева деп турабы? Вот, уже эле сразу неме кылсаңыздар, просто бизде 2-3 компанияларыбыз бар, 2-3 юридический лицолорубуз бар, соответственно, ар бир лизинговый компания менен отдельный договор болот. Ошондо вопрос болбосун, неге Азамат ака ошол там тууган урук деген жактагы бар, не отрицаю, но при этом азыр Азамат ака жөнүндө эмес, вообще айтам да. Вот Ильяз ака өзүм акам болот, но ар бир сиздердин азыр комментарий берип атасыздар го. Биз ошол 2 жыл, 3 жыл мурунку видеоңуздарды таап тартканбыз го, туурабы? Ошону нарезка кылып коюшка аракет кылабыз, что это бул мындай наигранный эмес нерсе. Как оно есть, уже сатып алган. Бизде вот атын ким болот эле? Дастан, Дастан гана бизде азыр новый адам десек болот. Неге дегенде
Тимур биздин автобустан машинасын чыгарып копиятын сага уже сатып берди да, туурабы? Сен уже переоформление кылып атасың ал машинаны. Вот. А так бул жакта допустим Музасан Ильяз акам, Азамат акам видеолорун бизден алган күндө машиналарны видеону обязательно отчетко нарезка кылып коюп коебуз. Вот. Так что бир жерде ич ойлобоңуздар, эч кандай наигранный, вот. Кандай да катачылыктар бар? Көрдүңөрбү, көрбөдүңөрбү? Мен мисалы үчүн Парк тараптан саталык жактан мени личный пользованияга алган үчүн мен андай жактарды мен билгеним жок. Мен өзүм байкына кылган үчүн. Анан ошо азыр айтып атпайбы, 1-2 айдан салы задержка болду, зато өткүзүп берди. Жок, задержкада мындай экен да, мен айтып өтөйүн. Мисалы көп эл бар да, водительдерчи, айдоочулар бар. Айдоочулар мисалы кандай десем, көңүл бурбагандар көп да бизде. Мындай кыргыз элинде болуп келет го, ачыгын айтканда. Штрафтарды көбөйтүп убагында төлөбөйт, а себеп бир компаниядан алып калдыңар силер мисалы. Вот ошол дагы влиять этет. Бир. Экинчиден пена. Буларга обязательно кошулат. Ызучу анан үчүнчүдө башталат да. Эмне меники машина чыкпай атпайбы. Жок, Ошо көпчүлүккө дагы зависит эткени үчүн туруп калат. Ушундай учур болот. бирок мисалы үчүн башка назардан башка жерлерде деле мисалы үчүн канчалаган адамдарды алып берип аткандыгын көрүп атабызбы. Кидет эткендери болуп атат. Өзүбүз эле кыргыздар мисалы үчүн. Мен от души эле айтам да, туруп. Мисалы үчүн эми ал эртең Кыргызстанга барганда кайсы жүз менен карайт билбейм. Мисалы үчүн кыргыздарда эки тоо көчпөдө эки адам көчөт деген сөзүбүз болуп турбу. Баары все равно көчөбүз. Ошого айтар элем, мен мисалы үчүн назардан эч кандай жамандыгын көргөнүм жок, башка эм көргөнүм жок, мына өзү деле. Подачка берсе берди. Мен мисалы үчүн немем жок. Итак, азыр Ильяз акама дагы сөз берели, видео өтө көп чозулуп кетпесин. Ильяз ака, кайерден болосуз? Кандай машинаны оккупать эттиңиз? Канча жыл иштедиңиз? Мен аты жөнүм Ильяз. 21 жылы 1-октябрда машинаны алганмын Кожоназардан. 1 жыл алып төлөдүм да. 2 жылда жаптым да мен. Только вопрос берсеңер. Биз сөзгө жооп Кандай машина? Кандай машина чыгардыңыз дейт? Жылы канча, кайсы машина? Машина Kia Rio. 21 жыл. Assalamu alaikum. Менин атым Нурдастан. 2021 жылы машина алыш керек болуп, лизингкечи арендада жүргөм. Анан август айларында машина алыш керек болуп караштыргам ар кайсы парктарданчы. Анан доверенный парктар болбой, наркы берки ызычы болуп, анан Назар ака менен таанышып, ошондо копият сүйлөшүп, первоначал берип, 2 айдай күттүм, где-то 1 ай 2 айдай күттүм. Эми задержка болот да барырчы. Задержка болду, кичине издедик нарк бирактан, анан копият алып чыкканбыз октябрдын 1-inde. Сиздики кошулуп, 3 машина чыккан ошондо. Азыр мен ошо копият анан кийин алып чыктык, страховка жасап, гаиден өткөрүп, как положено баары бүткөн. Айына 85.500дөн түшкөн ошондочу, андан арзан эле да. Сен айтпай эле койбодуң да, азыр клиенттер барча мага дагы ушундай машина дешет. Эми түшүнөт да эми азыр. Түшүнөт да эми. Андан арзан эле да. Башынан баштайлы өзү. Анан ошентип Биз как она есть тартабыз. Бандакай токтотуп ошо да, как она есть. Естественно, как она есть. Нарезка Жөн. Жо, негизи ал кезде арзан эле да, азыр кымбаттап кетти. Анан 85.500дөн ошентип төлөп 2 жылда жаптык, досрочный кылып. Эч кандай проблема болбоду. Штрафтар вовремя жабылды. Назар ака жактан, мен жактан эч кандай ызычуу проблема болгон жок. Досрочный жабылды. А быйыл 3 жыл болгондо уже вовремя алмаштык, переоформление болду, гаиге барып, эч кандай проблема болгон жок. Назар ака өткөрүп берди. Полный документтерди берди, күлүштөрдү берди. Азыр кайра эле ошол Феникс деле мурун азыр Назар аканын атына өттү, ошол паркта эле кадимкидей эле ишке отот. Лизингден переоформление болду. Ассаламу алейкум. Мен айта турган эле сөзүм жок экен. Дос балам алган ошол жерден машинаны.
ошону чыгарып азыр мен ал дос баламан өзүм сатып алып аткан болдум. Договор купли продажа сен атып алдың. Мен атымда болду. Машинаны договор купли продажа өзүң атып аттың. Азыр кайерден лицензия кыласың? Өзү азыр баары сурайт. Машина чыгарып байкап коесуң деп. Аны ойлонуштуруп эми силер менен жасайбыз да. А сен таксиде иштейм деп? Ооба, таксиде эле иштейбиз. Таксиде иштесеңер ошол жагын сразу ойлоп койгула. Потому что азыр азгоп, мазгоп, страховка өтө көп нерселер чыгып атат. Ооба. Шашылыш деле жок. Бар жон бүтүрүп алсак акырын кылабыз. Машинаны сатып алган досуңдан сурадыңбы? Может, какой-то претензиясы бардыр или может какой-то пожеланиясы бардыр? Сурадым, ал дос балам жакшы мненияда экен өтө. Айтып рекомендация кылып келип кет деп суранган. Ошого келип отурабыз. Ошол да кандай сурооңор болсо жооп берейин. Так, мындай кылайлы, азыр видео дагы көп өтө чозулуп кетпесин. Биринчиден өтө көп мындай проблема изучуу ар нерсе болот. Күнүнө проблема чыгат экен. Чынын айтсам, лизинг менен таксопаркты баарыңыздар көрүп атасыздар, кандай ситуация болуп атат, кандай закондор чыгып атат. В любом случае, адамча биз менен от начала до конца иштеп, жакшы ниет кылып, аракет кылсак, баары жакшы эле болот экен. Вот Азамат акам, Ильяз акам, Нурдастан, Дастан биздин эле туугандарыбыз отурат. Нурдастан вообще эле биринчи жолу келип алып менен 100 жол эң көп сен менен сурагансың. Кидать этпейсиңерби, алдап кетпейсиңерби, лизинг алмашып кетпейби? Эң көп мен даже сообщенияларды көрсөтүп коюмчу. Эң көп сен сурагансың, ошондой сөздөр вопрос болгон. Молодец, на самом деле, ушундай Нурдастанга окшоп, атыдо договорду кылып, 100 жолу ойлонуп ишти кылыш керек деп ойлойм. Вот. Азамат ака менен дагы канча мындай моменттер болуп аткан, ежемесячный платеж менен, там досрочный, недосрочный, Азамат ака уже өзү личный пользованияда минип, платеждор менен проблема болуп жүргөн. Ушул күнгө чейин сөөнө Кудайым жеткирип, азыркысында уже машинасын уже даже башка адамга сатып тастайсыздар машинаңызды, да? Уже сатып бердиңиз, уже машинасын сатып берди. Поэтому что хочу пожелать да баарыңыздарга будущийде тынч эсен машинаңыздарды лизингден чыгарып, ушундай машина алуу болуп калыңыздар баарыңыздар. Вот Ильяз ака менен Нурдастан өкөңүздөрдүн азыр мен бияктан чыкканыбызда документтериңиздерди көрсөтөм. Туугандар, бизде билесиздер, платеждор өзгөрбөйт, өзгөргөн эмес. Ушул күнгө чейин всегда бизден клиенттер сурайт, эртең платежыңыз өзгөрүп кетпейби деп. Мен ошол клиенттерге всегда отвечать этем, и видеолорду ham көп уксаңыздар керек. Эртеңки күндү только Кудай билет, мен ага отвечать эте албайм. Сразу эле айтайын. Но бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдын ичинде, 6 жылдын ичинде иштеп атабызбы, ошол күндөргө мен отвечать эте алам. Бир дагы водитель табылбайт, бүгүнкү күндө бир дагы водитель табылбайт, менин платежым өзгөрдү деген. Но именно сиздердин машинаңыздарга лизинговый компания ставкасы 2 жыл мурун повышение болгондо платеждоруңуздарга 10-15 миңден кошулуп калган. Аны биздин компаниябыз өзү чөнтектен төлөгөн, ушул күнгө чейин төлөп келди. Ал мен доказательствосы менен столуңуздарга коюп берем документтерди. Но сиздерден эч ким бир тиын пул алган, акча алган эмес. Почему? Потому что биз изначально договор кылганбыз, и бизде возможность болгон ошол 5-10 миң кошулган акчасын бул күнгө чейин төлөгөнгө. Вот. Но азыр кандай мен открытый эле прямой адаммын да, адамдар айтат, акаңдыкин өзүңдүн төлөгөнсүң дейт. Нурдастан биз экөөбүз тууган эмеспиз, мени эч жактан бандай родственный связьдар бизде связаны эмес, туурабы? Бүгүнкү күндө эле уже родственный связь менен уже связываться этебиз, но изначально сен келгениңде биз бири-бирибизди тааныбай атам элек, туурабы? Поэтому и бүгүнкү күнгө жетишибизди дагы только Кудай билет элем. Я к тому то, что сенин машинаңда ham баягы 10-15 миң кошулган платежду бүгүнкү күнгө чейин өзүм төлөп келгенмин да. Вот. Ошол туугандар айтайын деген ушундай баазы моменттери болот. Кандай десем мен, баарыңыздарга чоң рахмат убакыт бөлүп видеону көргөнүңүздөргө. Азыр бизде 3-чү частыбыз видеобуз болот. Ал жакта дагы клиенттерибиз турат. Автосалондо азыр машиналарды берип атабыз, KE 5-ларыбызды. Ал жакка түшүп, отдельно дагы информацияны беребиз сиздерге, көрсөтөбүз кандай машиналарды кандай условияда кантип берип аткандарыбызды. Итак, Иса кличтерди берип койгон, кличтерди берип, айта турган сөзүңдү айтып салган. Койлу жигиттерди. Отдельный новогодний корпоративте уже подаркаларыңыздар тоже берилет, короче, ал күнгө чейин. Бүгүн мында чисто официальный эле части күчтөрүңүздөр бергенбиз. Со, баарыңыздарга чоң рахмат. Кол салып коюңуз.
Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis, there is no stopping this. Flowers and kisses, yeah. I heard you like chocolate. Light up the... Assalamu alaikum еще раз барыңыздарга. Простайский YouTube каналы көрүшөбүз. Бүгүн проходите. Бүгүн получается 30 октябрь. Кая E5-лар чыгып атат тугандар. Басыңыздар азыр клиенттерибиз менен көрүштүрүп, бул видеону сиздер азыр нарезка кылып, разное времяларда тартылып атат. Ошого так. Суук болуп кетти. Дагы бир жолу барыңыздарга ассаламу алейкум. Угулуп жатабы, жана эшикти укпадым. Бүгүн бизде Кая E5-ларыбыз чыгып атат тугандар. Машиналарды бүгүнкү күндө өтө кыйын болуп калды чыгарышка. Өтө көп проверкадан өтүп атабыз, лизинговый проверкалардан, и клиенттерибиз азыркы машиналарыбызды 1 ай, 2 ай күтүп калгандар бар биякта. Но кандай десем, кандай кыйынчылыктарды көрсөк дагы в любом случае заказ кылган клиенттерибизге машиналарды алып чыгып беришке аракет кылып атабыз. Центробанк өзүнүн ставкасын көтөрүп салды. Көп банктар, көп таксопарктар бүгүнкү күндө банкрот болуп кетишип атат. Ошол проблемалардын аркасынан бизден өтө көп проблема болуп, проверка өтүп атат. Ошого бар жок чозулуп атат тугандар. Ушул видео чозулгандай дагы. Итак, азыр Кая E5-лар 70 000 страховкасы менен айына 75 000ден 36 айга болуп берилди. Но 25-числоодо Центробанктын ставкасы көтөрүлгөн үчүн бул баалар азыркы только клиенттерибизге, соответственно, кийинки клиенттерибиз уже башка условияда алат машиналарды. Вот. Скорее всего, машинанын, во-первых, баасы азыр 75 000 болуп атат, 78 000 чыгып атат кийинки машиналарга. И первоначальный взностор жок эле. Азыр первоначальный взносторун включать этип 135 000 чыгарып койду. То есть азыр калган клиенттерибиз эски условия менен алып атат, 70 000 страховкасын төлөп. Но мындан кийинки клиенттерибиз уже 135 000 первоначальный взнос төлөп, айына 78 000ден 36 айга төлөп калат экен тугандар. Ушундай машиналар кымбаттап атат, лизингдин условиялары өзгөрүп атат, Центробанктын ставкалары көтөрүлүп атат. К сожалению, биз аракет кылып без первоначальный взноска биринчи жолу аракет кылып көрдүк эле, өтө кыйын экен. 2 айдан бери зорго машиналарды чыгардык, ачыгын эле айтабыз. Мен билесиздер барыңыздар, прямой эле адаммын, как оно есть бар жокто айтып салам. Вот машиналарды нар жактан тартып азыр алып чыгып аткандарыбызды көрсөтүп, и клиенттерибиз бар эшикке чыгып кетти окшойт да. 1-2 комментарий алалык да деле, эшикке машиналарды көргөн чыгып кетти тугандар. Алар менен отдельно дагы клиенттер менен интервью алып, 1-2 вопрос задавать этишке аракет кылабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Чоң рахмат. Машиналарды чыгарыш өтө кыйын болуп калды, тем более без первоначального взноса машина чыгарыш вообще эле кыйын экен. Биринчи жолу аракет кылып чыгарып көрдүк. Вот ушул жерде өзүбүздүн туугандарыбыз турат. Бизден машиналар заказ кылган, ким 1 ай күттү, ким 2 ай күттү, ким уже отказ кылып, возврат кылышты, тиги страховканын 70 000 акчасын которгондор. Ачык эле айтабыз. Мен любой видеодо прямо как оно есть бар жокто айтам. Поэтому на это не надо как бы обижаться дегенде да. Азыр биздин атыбыздан машиналарды чыгарган клиенттер менен дагы отуруп, по факту как оно есть, кандай косяктар болду, кандай кыйынчылыктар болду, баарын ачык эле айтып койдук. Биз банда монтаж-сантаж кылып особо кетпейбиз ал жакты дагы, как оно есть чыгарабыз. Вот. Кая E5-ларыбызды азыр берип атабыз. Еще дагы бир жолу барыңыздарды поздравляем, да, с приобретением автомобилей. Надеюсь, то, что в будущем дагы көбүрөөк машина аласыздар и тынч эсинеман өзүңүздөргө выкуптан чыгарып машина алып болуп каласыздар. Азыр бул жактан чыгып барыбыз оклейкага барабыз. Оклейкадан эртең саар менен ГАИге барып, ошол жерден учетко коюп машиналарыңыздарды полностью уже сиздерге беребиз. Вот, если сиздерде да вопростарыңыздар болсо или какое-то пожеланияңыздар болсо, прям по пару слов айтып койсоңуздар болот. Тут атыңыздар ким болот? Каяктан келдиңиздер? Улук болот менин атым. Каяктан келдиңиздер? Оштон. Оштон. Машина кайсы шаарга кетет? Машина Москвада калат. Москвада иштейт, да? Биз просто по всей России иштейбиз да. Бул жакта клиенттерибиз башка шаарларга алып кетишет машинаны. Ошону сразу сурап атабыз. Неге именно биздин компаниядан келип алып атасыздар машинаны? Ну, компания надежнее, поэтому мы выбрали нашу компанию. Түшүнүктүү.
Болды уже, сізді да көріп қалдық та уже все айтасыздар да уже кең. Бексіздер. Қайерден боласыз, атыңыз кім болды? Мен атым Асил, мен Жалбатан болом. Ну, в данный моментте Москвада эле болом, конечно. Ну, бул немени фирманы тандаган просто силерди ютубтан өтө көп көргөм. Ошон үчүн жакшы комментарийлер айтылган. Точнее, комментарийларыңыздардан окуйт экен туугандар. Машина кайсы шаарда иштейт? Москвада эле. Москвада иштейт. Все, чоң рахмат. Так. Уже клиенттер бар, ешке качып кетти окшойт да. Сен уже өзүң түтүп аласың уже. Бул жакта. Атыңыздар ким болот? Кайча болосуздар? Атым Эрлан болот. Көлдөн болом. Машина кайерде иштейт? Машина Екатеринбургда иштейт. Екатеринбургда иштейт. Екатеринбургда иштейт. Азыр кайсы машиналарга келдиңер? Кая Е5 келебиз. Канча машина бар? Мен буга чейин Атлас алып кеткем да. Атлас менен канча болду бизде иштегенине? Уже канча 7-8 ай болуп калды. Атлас алган. Ошондон Если какое-то пожелание или не то движение не болуп калса, самое время азыр сразу айтып алыш. Не то болуп атат, как Бизде биз көптөн бери көрүп, сен YouTube каналдарын көрүп ушинтип келгенбиз. Атлас алып кеткенбиз. Эми андай бизде жаман эмелер болгон жок. Баары эле убак менен чечилип келе жатат го дейм. Бүт эле жакшы эле болуп эми. Өзүңөр көрдүңөр азыр бүгүн даже листинен дап чыгып, уже бизден машиналарды чыгарып кеткендерден тура. Надеюсь, что в будущем силерде тынчсыз машиналарды чыгарып, машина алып каласыз. Еще раз поздравляю. Все, эми барып машиналарды чыгарып берип коелу туугандар. Сиздерге биз менен болгонуңуздарга, видеоңузду көрүп, комментарий жазып, лайкты басып турганыңыздарга баарыңыздарга чоң рахмат туугандар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бизди тааныган биздин коллегаларыбыз, таксопарктар машина керек болсо, директ лизингдин менеджерлердин номерлерин мен личкама жазсаңыздар, жөнөтүп коебуз. Счетторуну жөнөтүп, полный условияларын айтып берип, өзүңөр сравнить этип көрөсүздөр башка лизинговый компаниялар менен. Менин оюмча, башка лизинговый компанияга караганда обмен информацией, документация, открытость, прозрачность өтө сонун экен именно ушул лизинговый компанияда. Ошого личкага жазсаңыздар, данныйларын жөнөтүп, интернеттен бар, сайттан көрүп алсаңыздар болот. Именно директ лизингдин информациясын. Ошондой туугандар, рахмат чоң. Looking sleep,